Бул кечки жаңылыктар. Алып баруучулар Данияр Исанов жана Чолпон Карымшакова. Коопсуз шаар өкмөт жол эрежесин бузган айдоочулар үчүн айып пулдун өлчөмүн азайттуу сунушун колдойт. Садыр Жапаровдун жактоочуларынын арызын Чүй облустук соту канааттандырган жок. Бишкекте Алтай элдеринин 8-чи эл аралык симпозиуму өттү. 5 каналдын түз эфиринде кечки жаңылыктардын топтому менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кутман кечиңиздер менен. Бишкек-Ош Кан жолунун 174-чакырымында 18 август күнү саат 10:00 чамасында 3 унаа бензовоз Mazda жана Honda Tornado кагышып кетти. Анын кесепетинен 2 эркек, 1 аял жана 4 жаштагы бала каза тапты. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлады. Маалыматка караганда 8 жаштагы кыз ооруканага жеткирилген, кырсыктын себептери иликтенүүдө. Орусиянын Новосибирск облусунда жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен 1 адам каза болуп, 9 киши жаракат алды. Бул тууралуу эл аралык басылмалар жазды. Маалыматка ылайык каза болгон жаран Армениянын тургуну. Жаракат алгандардын арасында өзбекстандык жана кыргызстандык жарандар бар экени айтылууда. Аталган облустагы ички иштер министрликтин башкы башкармалыгынын маалымат кызматынын билдирүүсүнө ылайык, кечээ саат түнкү 11 чамасында кичи автобустун айдоочусу рульга ээ боло албай калып, унаа чөнөккө кирип кеткен. Орусиялык жалпыга маалымдоо каражаттарынын маалыматына таянсак, кырсыктан кыргызстандык 1 жаран жабыркады. Өкмөт жол эрежесин бузган айдоочулар үчүн айып пулдун өлчөмүн азайтуу сунушун колдойт. Буга чейин Ички иштер министрлиги айдоочулардан нааразычылыктар көп экенин негиз кылып, айып пулдун көлөмүн азайтуу боюнча өкмөткө сунуш берген. Мекеме аралык жумушчу топтун жыйынында вице-премьер-министр Жеңиш Разаков эреже бузуунун 8 түрү боюнча айып пулду азайтуу демилгесин колдоо тапканын билдирди. Айып көлөмү азайган эреже бузуулар кайсылар? Теманы кабарчыбыз улантат. Айдоочуларды түйшөлткөн айып акчанын көлөмү жыл башында бузуулар жөнүндө жаңы кодекс ишке киргенде көбөйгөн. Ал эми март айынан тартып, Бишкекте жана Чүй облусунун айрым аймактарында коопсуз шаар долбоору ишке кирген. Эреже бузгандарга карата айып акчанын көп болушуна сунуш пикирлер жыл башынан тартып эле айтыла баштаган. Буга чейин өкмөт башчы бул маселени карап чыгуу үчүн Ички иштер министрлигине тапшырма берген. Жол эрежесин бузуулардын авариялык кырдаалга тийгизген акыбалына жараша жана ошол коомдук коопсуздукка кандай баягы акыбалын тийгизет, ошого карата ошол 16 жол эрежесин бузуунун ичинен биз 8 жол эрежесин бузуу боюнча айып пулдун өлчөмүн ошо 3000 сомдон 1000 сомго чейин же болбосо 1-чи категориядагы жоопкерчиликке киргизүү жагын сунуштап атабыз. Кууп келип ашып өтүү же каршы тилкеге чыгып маневр жасоо сындуу эрежелерди бузуу фактылары ичип алып унаа башкарган айдоочулар үчүн айып акчанын көлөмү азайбайт. Ал эми тиешелүү жол белгилерине баш ийбей, жол чийиндери боюнча эреже бузса же тыюу салынган жерге унаа токтоткондорго айып акчанын көлөмү азаят. Ошондой эле коопсуз дистанцияны жана интервалды сактабаган болсо, автомагистралда жүрүү эрежелерин бузган болсо, көчөлөрдүн кесилишинде стоп линия сызыгын талаптарын бузган болсо, андан кийин обгон же болбосо маневр кылуу эрежелерин бузуу жана ошондой эле сырткы жарык берүүчү приборлорду колдонуу эрежелерин бузган учурларда ошол баягы мурунку 3000 сом өлчөмүндөгү айыпты биз азыркы күндө ошо 1-чи категория менен 1000 сом өлчөмүндөгү айып пул болсун деген сунуш менен кайрылып атабыз. 8 эреже бузуу боюнча айып пулдун көлөмүн 3000ден 1000 сомго арзандатуу сунушун өкмөт да колдоду. Нормативдик укуктук актыларды, сот укуктук реформанын алкагында кабыл алган чечимдерди талдоо боюнча мекемелер аралык жумушчу топтун жыйынында вице-премьер-министр Жеңиш Разаков бир нече сунуштардан кийин өкмөт бул демилгени колдогонун айтты. У нас действуют 2 рабочие группы. Бизде бул багытта 2 жумушчу топ иштеп жатат. Анын курамына эксперттер, мамлекеттик мекемелердин өкүлдөрү кирген. Мекемелер аралык жумушчу топ бүгүн 5-чи жолу жыйынга чогулуп, бул маселени карады. Буга чейин бизге коомчулуктан жогорку кеңештин депутаттарынан айдоочулардан айып пулдардын бир нечесин азайтуу боюнча жетишээрлик кайрылуулар келип түштү. Биздин жумушчу топ келип түшкөн сунуштардын негизинде эреже бузуунун 8 түрү боюнча айып пулду азайтууга макул болду. Мекемелер аралык жумушчу топ быйыл 25 февралда түзүлгөн. Анын негизги максаты жаңы кодекстер жана мыйзамдардын жетишпеген жактары менен карама каршы келген жактарын анализдөө. Мы можем перевалить этот барьер с частью
касающиеся штрафы. Коопсуз шаар долбоору боюнча март айынан августка чейин 211 миллион 478 миң сом айып чогулган. Бул аралыкта 392 миң 488 айдоочуга айып салынып, анын 43% же 166 миң 681 айып төлөгөн. Калган 57% айдоочулар салынган айып пулдарды төлөй элек. Мунарбек Жоргомов, Адлет Марсбеков, 5 канал. Республика партиясы лидери Өмүрбек Бабанов учурда экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматта сурак берүүдө. Бул тууралуу мекемеден билдиришти. Азырынча Финпол Өмүрбек Бабанов кайсы бирине боюнча сурак берип жатканын тактай элек. Быйыл апрелде Кыргызстан коммерциялык банкына байланыштуу кылмыш иштерин териштирүү жанданганы белгилүү болгон. Финансы полициясы 11 апрелде аталган банктын директорлор кеңешинин төрагасынын ордун басары Бабановдун жакын тууганы Жаныбек Мырзабаевди бир канча саат сурак алган. Бабановдун талапкерлери бул жагдайды каралоо, алардын лидерин өлкөгө келтирбөө аракети катары баалашкан. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бабанов Кыргызстанга кайтып келсе, мыйзам чегинде жоопко тартыларын 8 августта эскерткен. УКМКнын маалыматына караганда Бабановго 2 кылмыш иши козголгон. Биринчиси 2017 жылы шайлоонун үгүт өнөктүгүндө эл алдында чыгып сүйлөгөн айрым сөздөрү конституциялык түзүлүшкө каршы келет деген негизде болсо, экинчиси бийликти басып алууга даярдык көрүү деген айып менен ачылган. Саясатчы Садыр Жапаровка мунапыс берип, жаза мөөнөтүнүн 3төн 1 кыскартуу боюнча жактоочулардын арызын Чүй облустук соту канааттандырган жок. Мындай чечимди 1 ай мурда Аламүдүн райондук соту чыгарган. Жактоочулар эми мыйзам чегинде жогорку сотко кайрыла тургандыктарын билдирди. Сөздү кабарчыбыз Болот Абжапаров улантат. Бүгүн түшкө жук Чүй облустук сотунун имараттын алдына Садыр Жапаровдун тарапташтары, жакындары жана массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү чогула баштады. Себеби Аламүдүн райондук соту канааттандырбай койгон Садыр Жапаровдун жактоочуларынын арызын Чүй облустук соту карайт. Облустук соттун тарзалына батпай калган процессти түз эфир аркылуу телефондордон көрө баштады. Бирок соттун үн жазууга уруксат берип, тасмага тартууга тыюу салгандан улам сот отуруму пикир келишпестиктер менен башталды. Урматтуу төрагалық кылуучу, сиз багат карап туруп, уруксат берип коюңуз. Бул журналисттер сиздердин сөзүңүздөрдү эки ким чыгарбайт, баарындай чыгарат. Анан прокурордун бир тарап каршы болуп деп туруп, бир прокурордун экөө сөзү менен ушунча элдин эмесин аркага бурганыңыздар, бул сиздердин акыйкаттыктан тайып атканыңыздардын белгиси. Эртең элдин алдында уят болуп калбаш үчүн бүгүн акыйкат ачык көрсөтүңүздөр. Акыйкат ачык көрсөтүңүздөр. Мындан эмне жашырасыздар? Сот тыюу салганына карабай катышуучулар видеокамералар жана смартфондор менен тартып жатты. Жактоочулар Садыр Жапаровго кайсы мыйзамдын негизинде мунапыс берилиш керектигин айтып, сотты ынандырганга аракет кылышты. Урматтуу сот, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 20-беренесинин 5-бөлүгүнүн 2-пунктунун талабына ылайык ушул Конституцияда белгиленген төмөндөгүдөй укуктар эч убакта чектелүүгө тийиш эмес. Алардын кайсылар чектелбеш керек дейт. Бул райым кылууну же жазасын жеңилдетүүнү сурануу деп ачык жана таамай көрсөтүлгөн. Жактоочулардын жана прокурорлордун жүйөсүн угуп чыккан соң сот коллегиясы кеңешүүгө кетти. Жарым сааттык тынугудан кийин сот уланып, чечим окулду. Так, определение. 19 августа 2019 года, город Бишкек. Судебная коллегия по уголовным делам административных правонарушений Чуйского областного суда в составе председателя Садырбекова, судей Амуркулова, Джамалова, Токталиева, рассмотрев в открытом судебном заседании судебный материал по апелляционной жалобе адвоката Базарбекова на постановление Аламединского районного суда Чуйской области от 16 июля 2019 года, которым удовлетворение представления администрации. Ошентип Чүй облустук соту жаңы кодекстерге ылайык Садыр Жапаровго мунапыс берүү боюнча жактоочулардын арызын канааттандырган жок. Мына биз келип көрсөтүп бердик. Конституцияда жазылып атат. Конституциянын 20-статьясынын 5-пунктун каалаган адам ачып көрүп окуса болот. Ал жерде жазылып атат. Амнистия менен жеңилдете турган жактар айыпталуучуга чектөө коюлбайт. Ал качан болсо да колдонулат деп. Ал эми мыйзам менен Конституция карама-каршы келип калганда жогору турган мыйзам колдонулат. Бул Конституция эң жогорку мыйзам болгондуктан Конституция колдонулуп туруп, бүгүнкү күндө амнистия колдонуш керек эле. Эскерте кетсек, Садыр Жапаров 2013 жылы караколдо болгон массалык башаламандыкты уюштурган жана ошол учурдагы Ысык көл облусунун губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деп айыпталып, 11 жыл 6 ай күчөтүлгөн режимдеги түрмөгө кесилген. Болот Абжапаров, Денис Курганов, 5 канал.
Бишкектеги Аларча мамлекеттик резиденциясында Алтай элдеринин 8-чи эл аралык симпозиуму өттү. Илимий жыйынга 10-тон ашык мамлекеттен 200дөй окумуштуу катышты. Бул жолку отурумдун темасы Алтай элдери мал чарбачылык цивилизациясы деп аталды. Симпозиумда Алтай элдеринин этностук тарыхы жана маданият маселелеринен сырткары мал чарбачылык турмушуна байланыштуу тамак-аш, каада салт, кол өнөрчүлүк сыяктуу темаларда каралат. Кененирээк кийинки материалдан көрө аласыздар. Бүгүн Бишкекте Алтай элдеринин эл аралык симпозиуму өттү. Аларча резиденциясында уюшулган жыйынга Туркия, Япония, Орусия, Казакстан, Түштүк Корея баштаган 15 өлкөнүн өкүлдөрү келди. Иш-чарага президенттик аппараттын жетекчиси да катышып, ал мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун жыйындын катышуучуларына жолдогон сөзүн окуп берди. Урматтуу симпозиумдун катышуучулары, урматтуу кадырлуу коноктор, сиздерди 8-чи эл аралык симпозиумдун алкагында өтүп жаткан Алтай элдеринин мал чарба цивилизациясына арналган илимий симпозиумдун ачылышы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Алтай элдеринин маданияты дүйнөлүк цивилизациянын өнүгүшүндө маанилүү орунду ээлегени илимий коомчулукка жакшы белгилүү. Бул илимий иш-чара Мурас фонду, Түрксой улуттук илимдер академиясы жана башка бир канча мекемелер тарабынан уюштурулду. Алтай элдеринин мал чарбасына басым жасаган цивилизациясына арналган быйылкы илимий ишерине түркологдору үчүн гана эмес, жалпы Алтай таануу илими үчүн да олуттуу мааниге ээ. Биздин Алтай элдери симпозиуму бул 8-чиси болот. Өткөн жылы бул Монголияда болгон. Монголияда дагы өтө бир чоң масштабтуу Монголиянын президенти катышкан өтө чоң бир иш-чара болгон. И ошол Монголияда кийинки 8-чи иш-чара Кыргызстанда өтүүсүн белгиленген. Бүгүнкү негизги нерсе мал чарбачылык маданиятына, мал чарбачылык цивилизациясына арналат. Эл аралык илимий симпозиумдун катышуучуларынын айтымында мындай иш-чара Алтай цивилизациясын көтөрүү менен бирге мамлекеттер аралык мамилени чыңдоого, маданиятты, тарыхты өнүктүрүүгө чоң мүмкүнчүлүк берет. Биздин бул симпозиумдагы максат, биздин бул бир Алтай кар тобу окшош. Bunun içinde sivilizasya var. Bunun içinde madaniyat var. Anın için iki yılda bir bu sempozyumu bir başkaca temada dayarlayıp. Bu Türkiye'de bu 2007 yılında dayarlandığı vakitte Aluçur'da sempozyumun teması Übülü Canan Übülü miçölörü jönünde dayarladı. Илимий жыйын 23 августка чейин Чолпон Ата шаарында улантылат. Кыргызстанда буга чейин да аркыл Алтай таануу жыйындары өтүп келген. Айтолкун Напяева, Бакыт Кошалиев, 5 канал. Сиздер 5 каналда жаңылыктардын кечки чыгарылышы менен таанышып жатасыздар. Эми берүүнүн 2 бөлүгүн өтөлү. 100 000 сомго кулчулукка сатылып жаткан кыз куткарылды. 7-8 август күндөрү мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо маалындагы мыйзам бузуулар боюнча соттук отурум 20 августка жылдырылды. Көчмөндөр модасы Кыргызстанда этнос стилдеги кийимдердин көргөзмөсү. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдун төрагалыгы алдында кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестринин иши боюнча кеңешме өттү. Жыйынга укук коргоо, прокуратура органдарынын жана жогорку сотко караштуу сот департаментинин өкүлдөрү катышты. Кеңешмеде Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын 102 тутумунун алкагында маалымат каттоо журналынын модулун ишке ашыруу маселелери талкууланды. Мындан тышкары жаза аткаруу жана сот органдарынын аралаш маалымат базасын интеграциялоо маселелери көтөрүлдү. Жеңиш Разаков кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестринин сотко чейинки өндүрүш модулундагы айрым кемчиликтер эске алынып, ушул жылдын 1 октябрынан баштап анын толук кандуу ишин камсыздоону тапшырды. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков сот органдарына ар намыс жана кадыр баркты коргоо боюнча Азия Ньюс гезитине карата доо арыз менен кайрылды. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда басылма Жеңиш Разаковдун Тажикстандын атайын кызматтарына тиешеси бар тууралуу такталбаган маалымат жарыялаган. Доо арыздагы сумма 10 миллион сомду түзөт.
Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматкерлери колчулукка сатылып жаткан жеринен 19 жаштагы кызды сактап калды. Милициянын басма сөз катчысы Замир Сыдыковдун билдиргени боюнча, Жалал-Абад шаарында белгисиз бир аял жаш кызды сатуу үчүн кардар издеп жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Маалымат тастыкталып, Жалал-Абад шаарынын 42 жаштагы жашоочусу жаш кызды 100 000 сомго сатууну көздөп жаткандыгы аныкталган. 14 август күнү алдын ала даярдалган акчаны берүү учурунда Жалал-Абад шаарын Нур мейманканасынын короосунда сатарман кармалып, жанынан тиешелүү суммадагы акча чыккан. Ал Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Кулчулукка сатылып кете жаздаган 2000-жылы туулган жаран бошотулуп, учурда кыздын жакындары такталууда. Ал учурда убактылуу баш калкалоо жайында психологиялык жардам алып жатат. Биздин криминалдык милиция кызматкерлери сатуучу болуп, маалыматты текшерип көрүшкөн. Кыз сатууну каалаган аял жаш кызды 100 000 сомго баалап, аны каалагандай пайдаланууга болоорун ата-энеси жакындары жок экенин айткан. Натыйжада кызды тез арада куткарып калуу операциясы иштелип чыгып, милиция кызматкерлери алармандын ролунда сатуучу аял менен байланышка чыгышкан. Акыры аял 100 000 сомдон баасын түшүрүп, нак акча болсо 50 000 сомго эле сата турган болгон. Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасынан аткезчилик жол менен ташылып бара жаткан эт азыктары, чаң соргоч балдардын оюнчуктары аныкталды. Бул тууралуу чек ара кызматынан кабарлады. Билдирүүгө ылайык 22 жаштагы кыргызстандык жаран көзөмөл өткөрмө жайынан тышкары 120 кутудагы эт азыгын Өзбекстанга алып өтүп бара жатып кармалган. Ошондой эле кечээ 28 жаштагы кыргызстандык Hyundai Porter унаасы менен чек арадан 20 даана чаң соргуч жана 3 куту салынган балдар оюнчугун алып өтүп бара жаткан кармалды. Жүктөрдүн баасы 317 000 сомду түздү. Маалыматка таянсак, жүктүн тиешелүү документтери болгон эмес. Түрмөдөн мөөнөтүнөн мурда бошотулуп, Кыргызстандан чыгып кеткен Крим төбөл Азиз Батукаевдин ошол кездеги адвокаты Али Касымов тергөө менен кызматташууга макул болду. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, шектүү Касымов 16 август күнү кызматташуу жөнүндө процесстик келишимге келүү тууралуу кат менен кайрылган. Учурда анын бөгөт чарасын өзгөртүү маселеси каралып жатат. Ички иштер министрлиги тараткан маалыматта Али Касымов Батукаевди бошотуу ишинде ортомчу катары кызмат кылганы белгиленет. Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу козголгон кылмыш иши боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, мурдагы башкы прокурор Аида Салянова баштаган 20 чукул мурдагы мамлекеттик кызматкерлерге, атка минерлерге, дарыгерлерге айып коюлду. ОКМК депутат Ирина Карамушкина тастыкталбаган маалыматты тараткан үчүн жоопкерчилик тууралуу эскертти. Бул тууралуу аталган органдан билдирди. Маалыматка караганда Ирина Карамушкина тараткан маалымат чындыкка коошпойт. Буга чейин депутат Ирина Карамушкина Курманбек уулу Миржан атайын кызматкерлеринен таяк жеп, алган жаракатынан улам каза болду деген маалымат тараткан. Саламаттык сактоо министрлиги Койташ окуясында болгону Альфа бөлүмүнүн командиринин орун басары каза болгон расмий түрдө тастыктады. 8 августтагы окуядан кийин каза тапкандар болгон эмес. 130дан ашуун киши медициналык жардам үчүн кайрылышкан. 7-8 август күндөрү мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо маалындагы мыйзамдуулук маселеси боюнча сот 20 августка жылдырылды. Буга чейин анын жактоочулары алгач бардык ачылган иштерден мурун Алмазбек Атамбаевди кармоонун мыйзамдуулугу сотто каралышы керек деп билдирип чыгышкан эле. Бүгүнкү күндө Алмазбек Атамбаев бир катар оор кылмыштарга шектелүүдө. Мурдагы президенттин айланасындагы окуялардын өнүгүшүнө кабарчыбыз Кутман Маматазимов кабар салат. Алмаз Атамбаевди кармоодогу мыйзам бузууларды кароо боюнча анын адвокаттары буга чейин арыз жазып, ал 19 августта каралмак болгон. Ал ишти кароону сот бүгүн 20-сына жылдырды. Бирок Алмаз Атамбаев боюнча көбүрөөк ал шектелип жаткан бир катар оор кылмыштар көпчүлүктүн көңүлүн бурууда. Алар Азиз Батукаевди атайла бошотууну уюштуруу, бийлик өкүлүн коркутуу же ага карата зомбулук, массалык башаламандык уюштуруу, киши өлтүрүү, кылмышка аракеттенүү, барымтага алуу, куралдуу ок-доруларды мыйзамсыз жүгүртүү. Атамбаевга карата куралды, ок-дарыларды мыйзамсыз жүгүртүп, массалык башаламандыкты уюштуруп, тергөө аракеттерине тоскоолдук кылуу максатында 6 кызматкерди барымтага алып, 1 кызматкерди өлтүрүү жана өлтүрүүгө аракеттенүү фактылары боюнча куралды ок-дарыларды мыйзамсыз жүгүртүү көрсөтүлгөн кылмыштар менен шектенүү жөнүндө кабарлама берилди. Бул Атамбаевке Койташтагы кармоо операциясы боюнча ачылган беренелер. Албетте Атамбаевдин үй бүлөсү муну мыйзамсыз деп эсептешет жана бийлик тараптан аларга кысым күчөгөнүн айтышат.
идет гонение на членов моей семьи. Биздин үй бүлөгө массалык куугунтук башталды. Биз жашаган батирди да камакка алышты. Койташтагы үйүбүздү да кулпулашат менимче. Мен үй бүлөм менен көчөдө калам анда. Бизде башка бир да мүлк жок. Бирок башкы прокуратура Атамбаевтерге таандык бир катар мүлктөрдү жана банк эсептерин таап чыгып камакка алды. Алмаз Атамбаевдин камакка алынган мүлктөрү жалпысынан 150 мүлк объектилери жана банк эсеби камакка алынды. Мурдагы президенттин 25 банкта эсеби болгон. Ага кошо Атамбаевке жана анын аялына Кыргыз Автомашка жана Апрель ТВ жабык акционердик коомдоруна тийиштүү деген банк буячалары камакка коюлду. Башкы көзөмөл органы тараткан маалыматка караганда 5 автомобиль, 4 жер тилкеси, Койташтагы ден соолукту чыңдоо борбору, турак үй, Арашандагы жайыт, Койташ менен Арашанда көп жылдык дарактар отургузулган 3 жер тилкеси, Раиса Атамбаевга караштуу 3 машина, Батер жана Бишкектеги менчик үй камакка коюлду. Мындан тышкары Кыргыз Автомаштын мүлкү, Жалгичи районундагы көп кабаттуу үй, Ибраимов көчөсүндөгү 3 батир, Матросов көчөсүндөгү киши жашабаган 39 имарат, ушул эле көчөдөгү жер тилкелери, соода үйү, дүкөн, кеңсе, темир жолу, 18 цех, 9 кампа бар. Атамбаевге таандык медиа форум ишканасы жана Апрель телеканалы да камакка алынган. Бул арада Атамбаевдин уулу Кадырбек Атамбаев мүлккө байланыштуу бул маалыматтарды бийликтен кара пиара деп атады. Бирок азырынча жогоруда аталган мүлктөрдүн алардын үй бүлөсүнө тиешеси жоктугун юридикалык күчкө ээ документтер менен далилдей элек. Ал эми Атамбаевдин кармалуусуна себеп болгон Батукаевдин ишинин айланасындагы окуяларда акырындык менен өнүгүп жаткан кез. Батукаевдин ишине байланыштуу мурдагы президент баш болуп жалпысынан 10го жакын адам шектелүүдө. Мурдагы саламаттык сактоо министри Динара Сагынбаева, экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаканов, ошол учурдагы жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын башчысы депутат Сарылбек Рысалиев, мурдагы башкы прокурор Айда Салянова, дарыгер Ирина Цопова. Булардын баары тергөө менен кызматташканына байланыштуу үй камагына чыкты. Азыр Батукаевдин иши боюнча темир тор артында Алмаз Атамбаев жалгыз калды. Алмазбек Атамбаев 8 августта ийиндин атайын операциясында колго түшкөндөн бери УКМКнын тергөө абагында отурат. 1-май райондук соту анын бөгөт чарасын карап 26 августка чейин камакта калтырган. Анын кармоо малына бир жоокер каза таап, ондогон жараан жараталган. Кутман Маматазимов, Адилет Марсбеков, Рахат Токсобаев, 5-канал. Эми башка кабарлардан Бишкекте теплые ключи санаториясынын ордуна туристтик аймак түзүү пландалууда. Бул тууралуу Кыргыз туризм мамлекеттик ишканасынын директору Данияр Казаков билдирди. Анын айтымында имарат оңдоп түзөөгө муктаж. Андагы эскирген дуалдардан тарта суу түтүктөрүн жаңыртуу керек. Андыктан ал жерге 4 жылдыздуу мейманкана, спортчулар, пенсионерлер үчүн спорт аянтчаларын куруу каралууда. Аны менен катар Казаков аларча жаратылыш паркындагы жакшыртуу пландалып жатканын кошумчалады. Тем не менее, мы создали свое видение и Биз атайын видео тасма жасадык. Анда бир гана жылуу бассейндерде эмес, мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн калыбына келтирүүчү борборду түзүү, 4 жылдыздуу мейманкана, спортчулар, пенсионерлер үчүн спорт аянтчаларын курууну жана санаториянын аймагында үстү жабык аквапарк, коноктор жана кызматкерлер үчүн үй, спа салон курууну пландап жатабыз. Бизде дагы башка өлкөдөгүлөр үчүн сыймыктуу жай болуусун каалар элек. Ездят многие. Бишкекте алгачкы эл аралык көчмөндөр модасы фестивали башталды. Ага чет элдик дизайнерлер чакырылган. Фестивалдын жүрүшүндө ар башка улуттун өкүлдөрү кийим кече, тарыхый мааниге ээ буюмдарын көргөзмөгө койду. Уюштуруучулар Кыргызстандын дизайнерлери тарабынан этно стилдеги кийимдер көрсөтүлөрүн белгиледи. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Башымдагы кыргыз колонөрчүлөрүнүн колунан жасалган улуттук баш кийим. Ал эми бул Өзбекстандын чапаны. Мында Индиянын белгилүү чайлары. Борбор калабызда ар улуттун маданиятын чагылдырган алгачкы фестиваль өтүүдө. Мында 15 мамлекеттин дизайнерлери келген. Дизайнерлердин башын бириктирүү кыргыз мода индустриясын дүйнөлүк аренага чыгарууда эң ол. Себеби мода индустриясынын дүйнөлүк аренага чыгуусуна талаптарына биздин дизайнерлер толук жооп берет, жооп бермей турган ашып да кетет экен да. Анан биз бул нерсени азыркы учурда, азыркы убакта кармап калып чыгарып калбасак, эртеңки күнү уят эле болобуз да. Андан сырткары дагы бир негизги максатыбыз дүйнөлүк мода индустриясынын эксперттери, дизайнерлери менен биргеликте иштешүү, алака түзүү, тажрыйба алмашуу болуп саналат.
Кол өнөрчүлөрдүн башын бириктирген көчмөндөр модасы фестивалына Орусия, Кытай, Азербайжан, Кипр, Бурятия, Монголия, Якутия өңдүү бир канча өлкөдөн дизайнерлер келген. Алардын көргөзмөгө коюлган ар бир кийим-кечек тарыхый буюмдары өзгөчө мааниге ээ. Байыркы өзбек элинин байларына же болбосо хандарына белек катары дал ушул кол өнөрчүлөрдүн колунан жасалган мындай сувенир же болбосо кутучаларды белекке беришкен. Саламатсызбы? Айтсаңыз, бул кутучалар эмнеден жасалган жана бүгүнкү күндө өтүмдүүлүгү кандай? Бул кутуларыбызды жогочу өймөкөрлүк Бул кутучулардын баары кадимки жаңгактан жасалган. Бүгүнкү күндө бул кутучуларды көбүнчөсү аялдарга алтын жана башка ушул сыяктуу буюмдарды салуу үчүн белек катары берип жатышат. Жашыруун кутучанын ачылышы да өзгөчө. Халк аялларга көбүрөөк сувенирный Уюштуруучулар бул иш-чараны өткөзүүнү салтка айлантууну көздөйт. Себеби ал аркылуу Кыргызстандын каада салт, үрп-адат, маданиятын дүйнө элине таанытууга жана туризм тармагын өнүктүрүүгө өбөлгө болот деген ишеним бар. Аталган фестиваль 20-21 август күндөрү Ысык көл облусунун Бостер айылындагы Дордой Номад амфитеатрында улантылат. Айжамал Бакытбек кызы, Кудрат Ташмурзаев, 5-канал. Бүгүнкү кечтин негизги маалыматтар өзөгүн мына ушул окуялар түздү. Ушул жана башка кабарлар менен биздин каналдын интернеттеги баракчаларынан да тааныша аласыздар. Биз сиздер менен коштошобуз. Саламатта калыңыздар. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.